Жалал Абадта жазаларды аткаруу кызматынын номер 53 мекемесинин жаңы имараты пайдаланууга берилди. Бул курулушка республикалык бюджеттен 364 миллиондон ашык каражат бөлүнүп, 200 орунга ылайыкташкан. Бул изолятордо аялдар жана балдар кармалары маалымдалды. Биздин шаарлар таяныч точкаларга, өсүү точкаларына айланууда. Ошондуктан шаар ичиндеги абактарды шаардын сыртына чыгаруу саясатын жүргүзүп жатабыз. Бишкек, Ош, Жалал Абад жана Каракол шаарларынын сыртына кайра жайгаштыруу боюнча иш-чаралар мындан ары дагы улантылат. Жалал Абадта 2 мекемени шаардын сыртына чыгарып жатабыз. Ушул биз алып жаткан номер 53 тергөө изоляторун чыгардык. Мына эми экинчи абакты болсо Базар Коргон районуна көчүрүп жатабыз. Минкаптын башчысы бул мекеме адам укуктарынын эл аралык талаптарына ылайык курулганын билдирди. Аны менен катар кызматкерлердин иштөө шарттары жакшырганын, аларга кам көрүү көбөйөрүн кошумчалады. Бул иштер менен биз биринчи кезекте ушул чөйрөдө иштеген кызматкерлердин иштөө шартын жана башкысы мекемедеги коопсуздукту жакшыртып жатабыз. Мамлекет үчүн кооптуу деп табылган кылмыштуу чөйрөнү коомдон обочолоо өзгөчө атайын милдет. Жазык аткаруу тутумунда акыркы 2,5 жылдын ичинде масштабтуу өзгөрүүлөр болду. Жумушчу сапардын алкагында министрлер кабинетинен төрагасы Акылбек Жапаров Жалал Абадтагы ипотекалык үйлөрдүн курулушу менен таанышты. Мамлекеттик ипотекалык компания Жалал Абад шаарында жана Сузак районуна жалпы 2000ден ашык батир салып жатат. Менин үйүм аттуу программанын алкагында болуп аткан иш, акча бөлүнгөн, акча бөлүнүп берилди, акча даяр. Буюрса мына биринчи этап бул артыбызда турган үй эмдиги жылы ушул маалда деп строй компания убадасын берип атат, анткени акчасы даяр турат, жумушчулары иштеп атат. Мындан тышкары калган 1700 квартира бул мына Винт совхоз менен Спутник шаарчасында курулат. Андан соң Жалал Абад шаарындагы Михаил Бабкин атындагы мектептин жаңы имаратынын ачылыш шаземи өттү. Имарат 375 окуучуга ылайыкташып, заман талабына ылайык шарттар менен камсыз болгон. Аталган мектепте жалпы 2500дөн ашык окуучу окуп, жаңы имаратка муктаждык бар болчу. Залкар жазуучу Сайтматов айткандай, мектеп таланттуу мугалим менен таланттуу окуучунун кездешкен жериdir. Балдардын шык дараметин ачып, талантын көрө билип, билим нурун чача бериңиздер. Коомубузга таандаштыкка жөндөмдүү, көп тил билген, компьютерди мыкты өздөштүргөн, бул жашоодо ата-энесин үй бүлөсүн багып, тең окут кылып кете ала турган балдарды чыгара бересиздер деп биз ишенебиз. Жыл башынан бери өлкө боюнча 110 жаңы мектеп пайдаланууга берилсе, 18 мектеп толугу менен капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн. Общем, Жалал Абад облусу боюнча 130га жакын объектинин курулуш иштери быйылкы жылы жылды. Ордунан жылып финансированиялары болуп, акча каражаттары бөлүнүп, курулуш иштери баягы туруп калган курулуш иштери дагы аягына чыгарабыз деп кийинки жылдары убада бере алабыз. Иш сапардын жүрүшүндө Акылбек Жапаров Жалал Абадта дагы башка имараттарды кыдырары маалым. Кундуз Кенжебаева, Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.